Жалал Абад облусундагы токой чарбалардын ишмердүүлүгү боюнча маалымат. Кыргыз Республикасынын токой кодексине ылайык, Кыргыз Республикасындагы токойлор жаратылышты коргоочу болуп саналып, жер кыртышын сактоочу, сууну, климатты жөнгө салуучу жана санитардык гигиеналык, ден соолукту чыңдоочу функцияларды аткарат жана өлкө аймагынын 6,1% ээлейт. Токой менен капталган аянт 1,206,700 гектар. Анын ичинен Жалал Абад облусу боюнча токой баскан аянты 290,668 гектар аянтты ээлеп, 24%-ын түзөт. Республиканын башка токойлорунан айырмаланып, Жалал Абад облусунда 38,682 гектар жерде жаңгак токойлору жана 28,802 гектар жерде мисте токойлору жайгашкан. Облус боюнча токойду ыкчам башкарууну, өстүрүүнү, калыбына келтирүүнү, коргоону жана алардын сапаттуулугун жогорулатууну, зыянкечтерден жана илдеттерден сактоону камсыз кылуу жагы 15. Авлетим, Аксы, Аркыт, Алабука, Арстанбап ата, Ачы, Каба, Кара алма, Урумбаш, Кочкор ата, Кызыл үңкүр, Орток, Огусторо, Токтогул, Тоскоол ата, Чаткал, Токой чарба жана бир токойду коргоо жана сактоо станциясына жүктөлгөн. Токой чарбалар жалпысынан 55 токойчулуктан жана 252 кыдырмалардан турат. Токойду коргоо жана сактоо иштеринде бардыгы 371 адам кызмат кылат. Анын ичинен 247 адам токой сакчылык кызматында эмгектенет. Экме токойлорду отургузуу жана көчөт материалдарын өстүрүү. 2022 жылга токой чарбаларда 433 гектар аянт жерге экме токойлорду отургузуу жана 2,850,000 даана көчөт материалдарын өстүрүү тапшырмасы берилген. Тактап айтканда, 2021 жылга салыштырмалуу 245 гектар аянтка көп экме токойлорду отургузуу жана 1,360,000 даанага көп көчөттөрдү өстүрүү тапшырмасы берилди. 2022 жылга отургузууга жана сатылуучу жарактуу көчөттөрдүн саны облустун токой чарбаларынын көчөтканаларында бардыгы 3,101,000 даана отургузууга жарактуу көчөттөрдүн 19 түрү өстүрүлгөн. Анын ичинен токой чарба иштерине керектөөгө 2021 жылы экме токойго отургузууга, мурунку жылдары отургузулган экме токойлорду толуктоого жана көчөтканалардын мектепче бөлүмүнө отургузууга бардыгы 309,000 даана жана калктуу конуштардын жашылдандыруу үчүн сатууга 209,690 даана көчөт материалдары сарпталган. Башкача айтканда, 2022 жылы 2021 жылга караганда 2,470,210 даанага көп көчөт материалдары сарпталат. Токой фондусунун жерлерин ижарага берүү. Облустун аймагында 15 токой чарбанын жерлеринде жалпысынан 36,585 гектар аян жер участоктары ар кандай багытта 16,655 жергиликтүү жарандарга ижарага берилип, 31,755,601 сом акча каражаты өндүрүлгөн. Ал эми токой фондусундагы жайыт жерлерин ижарага берүүдө жалпы 1,126 жайыт пайдалануучуга 83,304 гектар жер аянты мал жайууга берилип, 6,291,865 сом акча каражаты өндүрүлгөн. Токой мыйзамдарын бузууга каршы күрөшүү. Облустагы 15 токой чарбасынын аймагынан 2021 жыл ичинде жалпысынан 2,937,000 сомдук 189 токой мыйзамдарын бузуу иш материалдары катталган. Мындан сырткары, облустун аймагында 4 өрт кырсыгы катталып, 7 гектар 80 сотук аянт өрттөнүп, токой фондусуна 12,900 сомдук зыян кетирилген. Каржылоо боюнча республикалык бюджеттен 2022 жылга карата токой чарбаларга жалпы 277,346,000 сом каралса, анын ичинен Жалал Абад облусундагы токой чарбаларына 95,219,900 сом каралган. Ал эми 2022 жылы республикабыздын аймагында токой чарбалардын атайын эсебинен киреше бөлүгүнө жалпы 37,836,700 сом түшүшү пландаштырылып, анын ичинен Жалал Абад облусуна 9,887,200 сом түшүшү пландалган. Ал эми Дүйнөлүк банк жана Глобалдык экологиялык фонду тарабынан каржыланган токой экосистемаларын интеграциялап башкаруу долбоорунун деградацияланган муниципалдык токойлорду калыбына келтирүү подкомпонентинин алкагында конарсыз жерлерди өздөштүрүү максатында Жалал Абад облусу боюнча пилоттук 3 токой чарба 5 айыл аймагы тандалып алынып, материалдык техникалык базасын жакшыртуу максатында 196,465,409 сомдук акча каражаты каралып, токой сакчылары үчүн 11 үй кордон, токойлорду калыбына келтирүү, алыскы жайыттарга жетүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү максатында 2 көпүрө, көчөттөрдү өстүрүү үчүн 3 күнөөзкана, отургузулуучу көчөттөрдү сактоо максатында 1 муздаткыч кампасы,
токой чарбалардын кошумча киреше булактарын түзүү максатында 2 кайра өндүрүүчү мини цехтер курулуп, керектүү шаймандар менен 7 кичи трактор, 1 чоң трактор жана облустагы башка токой чарбалар менен бирге 15 дана УАЗ автомашина, өрт өчүрүүчү шаймандар алынып берилип, Токтогул токой чарбасынын административдик имаратынын капиталдык оңдоо түзөө иштери жасалган. Аны менен бирге Достук айыл аймагына 300 гектар аянтына 25512 дана алча, токон гилас көчөттөрү отургузулуп, жана посмолор орнотулган. Мындан сырткары, экономикалык кызматташуу жана үйлүктүрүү боюнча Германия федералдык министерствосунун колдоосунда Германиянын эл аралык кызматташуу коому GZ климаттын өзгөрүүсүн эске алуу менен Борбордук Азияда экономикалык өнүктүрүү үчүн жерди туруктуу башкаруу региондор аралык программасынын алкагында Кыргызстандын түштүгүндө жаңгак мөмө токойлорду жана жайыттарды башкарууга жергиликтүү жамааттарды катыштыруу аркылуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты кыскартуу долбоору 2020-2023 жылдар аралыгында Жалал Абад облусунун Базар Коргон жана Аксы райондорундагы токой чарбаларында ишин жүргүзүп келет. Долбоордун негизги максаты Кыргызстандын түштүгүндө жаңгак мөмө токойлорун жана жайыт жерлерин башкаруу боюнча туруктуу ыкмаларды киргизүү менен биологиялык түрдүүлүктөрдү сактоо, климаттын өзгөрүлүшүнө адаптациялоо, киреше булактарды көбөйтүү жана жакырчылыкты кыскартуу. Аталган иш-аракеттерди аткаруу үчүн долбоордун алкагында 2 миллион 900 миң евро сарпталуусу пландалган.